Ошондуктан азгырык фитна, эртең дажжалга чыга турган, кыяматка жакын болгон фитна доордон эмне кылыш керек? Бир тоок Аллах деп койсо таңыркап калат. О, тоок Аллах деп айтат деп. Булар не кылды? Адатта адам бир күн эле укташ керек эле, бирок 309 жыл уктап салды. Ошону дагы туруп алды не деп атат? Бир күн уктап койдук окшойт да. Же жарым күн уктадыкпы? Кичине көбүрөөк уктагандайбыз деп. 309 жыл уктап тура таң калыштуу экен деп таң калып калган да. Ошол үңкүргө жашыргандан кийин не кылды десе, Аллах Тааладан эки нерсе сурады. Аузу биллахи минеш шейтанир ражим. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Kaf surasının 9, 10, 11, 12 ayattары. Ayattın kotorması. Ойлойсуң bu үңкүрдүн жана ракимдин ээлери болушкан биздин таң калыштуу белгилерибизден. Киргенде жаш жигиттер үңкүргө айтышты: "О Роббибиз, бергин бизге өзүң тараптан рахмат жана жеңил кылгын бизге ишибиздин туурусун." Андан парда кылдык алардын кулактарына үңкүрдө көптөгөн жылдар бою. Кийин койготтук аларды ачыкка чыгаруу үчүн эки жамааттын кимиси так санады канча убак турганына. Бул окуя Кaf сүрөсү деп ушунатылган үңкүр окуясы болгон. Муса алейхиссалату вассаламдын пайгамбар болуп, элди динге чакырып, кайтыш болуп кеткенден кийинки окуя. Рум шаарларынын биринде Дакиянус деген залым падыша адамдарды ширк кылдырып, кээ-бирки уламалар айтат, күнгө сыйындырган десе, кээ-бирки уламалар айтат, өзүнү Кудай деп өзүгө ширк кылдырып сежде кылдырат эле. Ошондо бир канча шаардын ыймандуу, кадыр барктуу жаш жигиттери ыйманын сактоо максатында түндөсүндө качып чыгышат. Шаардан качып чыгып, Аллах Тааладан жардам сурап бир үңкүргө барып түнөшөт. Ошол түнөгөн боюнча уктап 309 жылда ойгонот. 309 жыл болгондо бул өтө көп падышалар өтүп кеткен болот ортодон. Көп замандар өткөн болот. Ошол окуя бүгүнкү айтылышында кыскача гана бир айтылат дагы, анан кенен кайрадан эртеден баштап кайра кенен түшүндүрүлөт сабакта. Ойлойсуңбу, Кaf үңкүр ээлерин жана раким ээлерини болушту биздин таң калыштуу белгилерибизден деген маани. Бул дегени пайгамбар алейхиссалату вассаламга айтып атат, бирок максат үммөтү. Аллах Таала кудуреттүү зат. Бардык нерсеге кадыр, бардыгына күчү жеткен зат. Аллах кадир мутлак, баарына күчү жетет, Аллах күчү жетпеген нерсе өзү жок. Эми кээ бир учурда адамдар бир окуяны угуп, "О" деп таңыркап калат да. Бирок андан да чоң бир нерсе турса таңыркабайсың да. Мисалы, асман жерди ушунчалык кудуреттүү улуу зат жаратып койду. Бирок күн сайын асман жерди күндү, түндү көрүп, адамдардын сүйлөгөнүн көрүп, адам таңыркабайт дагы, бир тоок Аллах деп койсо таңыркап калат. "О, тоок Аллах деп айтат" деп. Канчалаган тилдер, канчалаган адамдар Аллах деп айтып атат го. Андан да чоң нерселерди көрүп турасың. Эми тоокто Аллах дедире албайбы? Аллах Таала асман жерди жараткан. Дедирип коет. Каак дегенди Аллах дедире албайбы? Аллахка жеңил, ал окшош. Аллахка бир иш оор болбойт. Кыйын эмес, ал бизге бир иш кыйын.
Аллах Таалага bir нерсени жаратуу, бүткүл нерсени жаратуу бирдей баары. Ошондуктан ушул үңкүр ээлеринин, каф ээлеринин окуясын укканда адамдар 309 жыл уктап тура таң калыштуу экен деп таң калып калган да. Ошого айтат, ушул таң калыштуу иш, бирок ушул эле таң калыштуу эмес да, Аллах Тааланын ар бир кылган кудуреттүү иши таң калыштуу да. Мисалы бир адам чыгып күнүгө чыгып атат десең, карайсың да бул күнүгө кайталангандыктан көңүл анча бурбайт экен адамдар. Болбосо ушунчалык жерди жараткан, суудун ортосуна коюп койгон, көз жетпеген асманды, жылдыздарды жараткан кудуреттүү зат бир күн уктаткан адам 309 жыл уктатып кое албайбы? Уктатып коет, кудурет жетет. Бирок мындай адамдар күнүгө кездешпегендигинен таң калат экен да. Ошого айтып жатат үммөтүгө, Каф элинин окуясынын угуп алып өтө бир таң калыштуу окуя экен, Алланын кудуреттүү экендигине, улуу экендигине далил болгон өтө таң калыштуу бир белги экен деп, ушул эле белги деп калбагының, ушул дагы белги, мындан да башка белгилер көп. Ар-Раким деген сөздү уламалар түрдүү тафсир беришкен. Көпчүлүк уламалар Ар-Раким деген сөздүн маанисини ошол окуяны болгон Асхабул Кафтын аттарыны, жылдарыны жазган, тарых кылып жазган бир тактайды Раким деп айткан. Демек, аяттан экен ошол үңкүрдүн жана тактайга жазылган тарыхтын ээлери деген маани экен. Раким деген алардын тарыхын жана аттарыны жазып койгон тактайды Раким деп айтат. Алар эмне кылды? Бир канча жигит үңкүргө барышып айтышты: "О Роббибиз, бергин бизге өзүң тараптан рахмат. Өзүң тараптан бизге рахмат бергиниң. Жана жеңил кылгын бизге иштерибиздин туурасыны." Бул эмне үчүн мындай кылды? Караңыздар. Фитна болуп, доордо талаш болуп баштады. Ыймандуу жигиттер эле, кээ бир муфассирлер айткан, падышанын сарайында амал жасаган инсандар эле дейт. Падышанын сарайында иштейт эле дейт. Бирок падыша качан адамдарды ширкке чакырып, бузукулукка чакырып жаткан учурда ыймандарын сакташ үчүн түндөсүндө качып тоого барып бир үңкүргө жашынышкан. Ошол үңкүргө жашыргандан кийин эмне кылды десе, Аллах Тааладан эки нерсе сурады. Биринчиси, бизди рахматыңа алгының. Экинчиси, бизге тууру жолду көрсөткүн. Ушул жерден уламалар айтат, адамга фитна доордо, ушак, гыйбат, талаш тартыш жүргөн доордо эмне кылыш керек десе, талаш тартыш жүргөн доордо ошол жерден, ошол талаш тартыштан алыска кетип калышың керек. Алыска кетип калуу дегени ошого көңүл бурбай коюуң керек. Качан талаш тартыш болот? Талаш тартыш, фитналар өзгөчө динде пайгамбарлар кеткенден кийин, кайтыш болгондон кийин болгон да. Бул окуядагы эмне кылды? Муса алейхиссалам кайтыш болгондон кийин эмне кылды? Ушундай бир динде фитна башталды. Ошол убакта эмне кылыш керек десе, аралашпаш керек. Булар тоого чыгып кетти, фитна жок жерге. Себеп падыша бардык шаарды, айылдарды ширк кылдырып жаткандыктан айыл шаардан чыгып тоого кетти. Үңкүргө кирип Алладан эки нерсе сурады. Биринчиси рахмат. Алла бизди рахматыңа ал деди. Алла рахматың ал деген Алла рызкы берет, Алла тынчтык берет, падышанын зулумдугунан, жамандыгынан сактап калат. Экинчиси, ушул учурда эмне кылыш керек, кандай иш кылыш керек, ошол туурасыны бизге үйрөт деди да. Ошондо Аллах Таала не дейт? Алардын кулактарына мөөр басып койду. Тагыраак айтканда, сырттан келген үндөрдү укпай калышты. Адам уктап атканда угат го, бирок булар укпай калышты. Үңкүрдө жатканда укпай калышты көптөгөн жылдар бою. Эми уктаган адамдын көзү жумулабы? Уктаган адам көзү жумулат да. Эми Аллах Таала кулагына дагы сырттагы үндөрдү уктурбай турган кылып койду. Фитнадан сакталыш үчүн не кылыш керек экен? Көрбөдүм, билбедим болбаш керек экен. Укпашың керек экен, карап турбашың керек экен. Фитнадан сакталыш үчүн Алла буларга эмне кылды? Азгырыктан, ширктен сакталыш үчүн эмне кылды? Аллах Таала буларды уктатты. Эмнеден? Фитна доордо. Ошондуктан азгырык, фитна, эртең дажжал чыга турган, кыяматка жакын болгон фитна доордо эмне кылыш керек?
Эң биринчиси ошону укпай коюш керек, экинчиси көрбөй коюш керек болду. Ошондо сен сак каласың. Эгерде бул экөөсүн кылбасаң, анда сен да фитнеге түшүп каласың. Ошол үчүн Аллах Тааладан сурабады, бизге рахматың ал деди. Фитнеге аралашпаган бул бир рахмат. Экинчиси, ушундай учурда уктап калган, билбедим, көрбөдүм, укпадым деп калган бул өтө чоң рахмат экен. Андан айтат, көптөгөн жылдар бою кийин аларды Аллах Таала эмне кылды? Тургузду. Алла ачыкка чыгарыш үчүн алардын кими эки жамааттын кимиси туура эсептеди канча жыл болгондугун. Бул окуя кийин өзүнчө дагы кененирээк келет. Үңкүрдөн чыккандан кийин, ойгонгондон кийин бирөөсү экинчисинен сурайт, канча уктадык депчи. Десе бирөөсү айтат, бир күн же жарым күн уктадык дейт. Калгандар айтат, жок, Аллах билет деди. Ушунун кимиси туура айтты, ошону Аллах Таала ачыкка чыгарып коймок. Демек, Аллах билет дегени туура болот деген сөз. Уламалар ушул окуядан айтышат, Аллахка жакын, Аллахтын сүйгөн инсандарын жашоодо Аллах Таала аларга карамат берет. Карамат дегени адатка каршы бир иштерди кылганга мүмкүнчүлүк берет. Булар не кылды? Адатта адам бир күн эле укташ керек эле, бирок 309 жыл уктап салды. Ошону дагы туруп алды, не деп атат? Бир күн уктап койдук окшойт, же жарым күн уктадыкпы? Кичине көбүрөөк уктагандайбыз деп жылдар өттү. Денелери чириген жок, тирүү бойдон уйкуда жатты да. Бир Аллах Таала буларга не кылды? Адатка каршы бир иш берди. Аллах Таала Аллага таянып, Аллах Таалага дуа кылып, туура жүргөн адамдарды Алла өзүнүн досу кылып алат дагы, аларга адатка каршы иштерге мүмкүнчүлүк берет. Адатка каршы иштер бөлүнөт өзүнчө. Пайгамбарлардан болсо мужиза болот, пайгамбарды ээрчиген таква инсандардан болсо бул карамат болот. Карамат деп айтып коет. Таква динде жашаган, салих сүннөт менен жашаган, ички дүйнөсүн тазалаган инсандарды аулия ошонун колунан кээде адатка каршы бир иш болуп калса, аны карамат деп коет. Сахабаларда өтө көп болду бул окуялар. Иншалла өзүнчө бир сабакта бул караматтар туурасында Куранда келген караматтар бар, сахабалардын жашоосунда келген караматтар бар, Али радиаллаху анху келген, Умар, Абу Бакр, алардын жашоосунда өтө көп. Айтып отурса, ага азыр өтө көп убакыт кетет, китептер дагы көп ал туурасында. Эми ошол сүйгөн пенделер не кылат? Колдорунан карамат көрсөтөт. Ошол Аллах Тааланын жолуна, Аллах Таалага жетемин деп өзүнү тазалап түшкөн жолдун атыны тасаввуф деп коет. Мен өзүмдүн ички дүйнөмдү тазалап, пайгамбар Алейхисаламдын кулк мүнөзү менен сыпатталып, сахабаларга окшош болуп жашаймын деп ниет кылып бир жолго түшсөң, анын атын тасаввуф деп коет. Мен Куран жаттаймын, мен илим окуймун деп бир жолго түшсөң, илим алуу жолу деп айтат. Меккеге карап жөнөсөң, ажылык жолу деп айтат. Ички дүйнөмдү оңдоп, кулк мүнөзүмдү оңдоймун десең, ал жолдун атын тасаввуф деп айтат. Албетте тасаввуфка түшүп, өзүнү Алланын сүйүктүү пендеси кылам деген инсандар эң биринчи ички дүйнөсүнү пайгамбар алейхисаламга окшотуш керек. Ички дүйнөң пайгамбар алейхисаламга окшобойт, арам иш кылып, күнөө кылып, анан мен тасаввуфтамын, мен өзүмдү оңдоп атамын деген болбойт. Кечке айтканың ушак, кылганың гыйбат, сүйлөгөнүң жалган, анан не кылып, чоң селле кийип жерди карап сүркүлдөп туруп алса эле, ал сопу болуп калбайт. Сопу деген ким деген? Ал софиюн деген сөздөн алына турган болсо, ички дүйнөсүн тазалаган, денесини күнөөдөн тазалаган. Көзүң менен жаман ишти карабайсың, тилиң менен жаман сөз сүйлөбөйсүң, кулагың менен укпайсың, колуң менен жаман ишти кылбайсың, жаман ишке баспайсың, даже мээң менен жаман иш туурасында ойлобойсуң. Ошондо сопу болосуң. Софиюн дегенден алынган болсо. Таза дегенден, мен тазаланам дей турган болсо. Анан кечке кылганың арам, бирөөдүн акысы, бирөөдүн этин жейсиң, мен сопумун десең, бул алдамчылык болуп калат. Ошол үчүн тасаввуфка түшүп, Алланы табам деген инсандар эмне кылат? Өзүнүн ички дүйнөсүнү тазалаш керек, ички чоң күнөөлөрдөн арылыш керек, сырткы денесин дагы күнөөлөрдөн таза болуш керек. Ошондо Аллах Таала ошондой инсандарды кээде адатка каршы бир иштерди берип койсо, ошол карамат болуп калат. Бирок зикир ибадат
карамат максатында кылмайт. Анда мен көбүрөөк зикир кылсам, көбүрөөк ибадат кылсам, мен учуп калат турбайымбы деп ибадат кылса болбой калат. Биз зикир ибадатты Куранды окуйбуз, зикир кылабыз, ибадат кылабыз, Алланы ыраазы кылыш үчүн, Алланын буйругун аткарыш үчүн. Ошондуктан көптөгөн сахабалар бар эле, өтө ибадатчыл эле, Алланын досу эле, бирок алардын кээ бири учкан деле эмес. Жөнөкөй эле эл катары жашаган. Ошондуктан эмне кылат? Адам ибадат кылганда максаты Аллахтын ыраазылыгын көздөгөн болуш керек. Аллах баарыбызга Аллах Тааланын өкүмдөрүнү толук аткарганга мүмкүнчүлүк берсин.